Маңдайында турбай кете бериңизчи апа. Мен кемпир эмесмин. Кимсиң анда? Кызмын. Апа! Сулуу экенсиң. Болгону туфли кийип алсаң жакшы болмок. Эй! Кыргыз өзбек элинин эмгегинен жаралган Делбирим тасмасы Бишкек шаарында. Айтайын дегенибиз, бул фильмдин бүгүн жабык эшик артындагы көргөзмөсү Бишкек шаарынын кинотеатрларынын биринде көргөзүлмөкчү. Ал эми кинодогу кызыктуу жерлерди жана жалпысынан кино тууралуу New TV телеканалы көргөзүп бермекчи. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. 5 декабрь жалпы кино сүйүүчүлөрүнүн башын бириктирип, көптөн күткөн Чыңгыз Айтматовдун Кызыл жолук жалжалым чыгармасынын негизинде Делбирим тасмасы 3-чү ирет тартылып, эл назарына коюлду. Киного кыргыз өзбек актерлору биргелешип тартышкан. Актерлор менен сүрөткө түшүп алалы дегендердин кезеги көп. Ошондой болсо да биз кинонун баш каармандары менен кыскача тасма алдында маек курганга жетиштик. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мынакей азыр менин жанымда белгилүү актер Улукбек турат. Улукбек, Кыргызстанга канчанчы ирет келишиңиз? Кыргызстанга көп келгенбиз, эми Ошке көп келгенбиз да. Ал эми Бишкекечи? Биринчи марта. Жуда ham yoqdi. Мынакей урматтуу бишкектик тургундар, Улукбек Бишкекке биринчи жолу келип жатат жана өтө жаккандыгын айтып жатат. Эми мындан кийин кыргыз фильмдерине чакырсак келесизби? Албетте келamiz. Не келмейmiz? Hamkorlikda ham ishlayveramiz birga, Xudo xolisa. Мынакей, ал эми биздин актерлорубузду жана ошондой эле биздин артист кыздарыбызды өзбек фильмдерине чакырат белеңиз. Albatta juda mahoratli aktrisalar, o'ylaymanki aktyor bolalar ham juda mahoratli bo'lsa kerak. Endi qanaqa ketishini bilmayman-ku, lekin hol yurdim birga hamkorlikda ishlasak, menimcha yaqinlashamiz-da, birlashamiz. Мынакей биздин жаныбызда Мадина турат. Бул Мадина Делбиримдеги баш каарманды ойногон Аселдин образында. Мадина, саламатсызбы? Саламатчылык. Кино кандай болду? Кандай сезимдер болуп жатат азыр? Абдан толкунданып атам. Мен тилекке каршы Өзбекстанда показга келбей калдым. Тилекке каршы башка бир проект менен башка бир съемкалар болуп, чет өлкөдө келе албай калдым. Ошондуктан биринчи жолу көрөм сиз менен. Bir narsani esingizdan chiqarmaylik. Bizni baribir hali aytganimizdek, bizni dunyo qarashimiz bir. Dunyo qarashimiz bir bo'lgandan keyin bizni kinochilarda ham o'sha o'xshashlik jihati juda ham ko'p. Uni bir-biridan ayrilib bo'lmaydi bular. Bunda hali ikkita birodar xalqqa munosabati qanday bo'lsa ham kinosi ham xuddi shunday. Бул тасманы кыргыз журтчулугу көпкө күткөн. Өзгөчө Роза Айтматова бул ачылышта биринчилерден болуп барып, өзгөлөрдөн өзгөчө чыдамсыздык менен күткөнү байкалып турду. Азыркы мезгилде үй бүлөнүн маселеси абдан маанилүү да. Азыркы жаштар оңой эле үй бүлөнү таштап кетип атышат. Анан же болбосо ошого мынау кинодогудай үй бүлөнү сактоого багытталыш керек да. Жанагынтип бирдеге болсо эле үй бүлөнү таштап кеткен жакшы эмес. Сахнага жалпы тасмага салым кошкондор чыгып куттуктоо сүйлөп, сыйлык тапшыруу менен башталды. Тагыраагы актриса Мадина Талипбек эң жогорку фестивалда жылдын мыкты актрисасы намына татыган. Ал эми тасма мыкты деңгээлде тартылып, эки элдин ынтымагын бекемдөөгө аз да болсо салымын кошо алган. Эми сезим аябай эле волнительно, анткени буга мен лично өзүмдөн бир жарым жылдык, почти 2 жылга жакын өмүрүм кеткен. Мындайча айтканда, анткени мен өзүм жеке инициативам болчу, ушу өзбек киного кайрылып, ушинтип чогуу тарталы деп. Анан алар колдоо көрсөтүп, анан ошо Делбиримди сунушташты, анан ошентип биз ишти баштап калдык. Мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй ушундай жакшы сезимдер менен жакшы сөздөр чыкты. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз. Кыргыз өзбек достугу эч качан түгөнбөсүн. Саламатта калыңыздар.